Санариптештирүү, энергетика, өнөр жай кооперациясы, транспорт жана логистика, ошондой эле маданий гуманитардык байланыштар. Казакстандын президенти түрк мамлекеттери уюмунун ортосундагы кызматташтыкты күчөтүүнүн маанилүү багыттары тууралуу Азербайжандын Габала шаарында өткөн уюмдун 12 саммитинде айтты. Негизгиси биргелешип аракеттенүү жана эл аралык аренада кадыр баркын активдүү арттырып жаткан ТМОнун дараметин өнүктүрүү. Ошондуктан Казакстан түрк тилдүү мамлекеттер уюму плюс форматын түзүү идеясын колдойт. Мындан тышкары Касым-Жомарт Токаевдин айтымында түрк инвестициялык фонду сыяктуу ири биргелешкен долбоорлордун мүмкүнчүлүктөрүн да пайдалануу зарыл. Мамлекет башчысы каржылай турган конкреттүү долбоорлордун тизмесин түзүүнү сунуштады. Өнеркәсіп саласындағы ықпалдастық Экономикаларыбызды диверсификациялоодо өнөр жай тармагындагы кызматташтыктын мааниси чоң. Буга байланыштуу түрк мамлекеттеринин соода өнөр жай палатасы чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ деп эсептейбиз. 2026-жылы Казакстан бул бирикмеге төрагалык кылаарын белгилей кетким келет. Буга байланыштуу биз конкреттүү артыкчылыктуу долбоорлор белгиленген өнөр жай кооперациясы программасын кабыл алууну сунуштайбыз. Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту ТМО өлкөлөрүнө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Акыркы 5 жылда коридор боюнча жүк ташуу көлөмү 6 эсеге көбөйдү. Мамлекет башчысы түрк өлкөлөрүнүн маршрут боюндагы авиахабтарды, темир жол станцияларын жана деңиз портторун модернизациялоого катышууга чакырды. Мындан тышкары бул жерде санариптештирүү мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, санариптик мониторинг борборун түзсө болот. Биргелешкен аракеттерди жасоого мүмкүн болгон гана эмес, зарыл болгон дагы бир тармак жасалма интеллект. Жорда Астанада әлем AI жасанды. Жакында Астанада Алем чекети айыл жасалма интеллект боюнча эл аралык борбор ачылды. Анын базасында түрк мамлекеттер уюмунун санариптик инновациялар борборун түзүүнү сунуштайм. Бул борбор стартаптарды колдоп, биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүп, жасалма интеллект жаатында тажрыйба алмашууга шарт түзүп, венчурдук капиталды тартат. Санариптештирүү жана жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн рационалдуу пайдалануу керек. Ошондуктан уюмдун келээрки жылы Казакстанда өтүп турган бейформал саммитин жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү темасына арноону сунуштайм. Түрк мамлекеттеринин өнүктүштүгүнүн маанилүү элементи жана экономикасынын өзөгү энергетика болуп саналат. Касым-Жомарт Токаев өз ара аракеттенүүдө кайра жанма энергия булактарына өзгөчө басым жасоо керектигин белгилеп, Түрксой алкагында энергиянын натыйжалуулугу боюнча алдыңкы тажрыйбалар кеңешин түзүүнү сунуштады. Саммитте экология жана суунун жетишсиздиги маселелери да көңүл сыртында калган жок. Казакстан президенти түрк мамлекеттерин Каспий деңизиндеги абалды жакшыртуу боюнча биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгууга чакырып, ирригациялык системаларды, санариптик көзөмөлдөө жана суу сактагычтарды натыйжалуу пайдалануу боюнча биргелешкен программаны кабыл алууну сунуштады. Белгилей кетсек, саммиттин жыйынтыгында Габала декларациясына кол коюлду.